Өспүрүм балаңыз зарыл сабактары же экзамени, үй жумуштары бар кезде телефон ойноп жата берсе эмне кыласыз? Кайта айтабыз, чыдабай урушуп, коркутуп, кыйкыра кетишибиз мүмкүн. Балабызга сөзүбүз өтүмдүү болуп, мамилени бузбай айтуунун 3 эрежеси. Биринчиден, бала кандай абалда болсо, ошондой абалда айтыңыз. Жатса жанына жатып, отурса отурган абалда болосуз. Экинчиден, сөздү шар эле айтып кирбей, ойноп жаткан оюнга көңүл буруңуз. Балаңыздын эмоциясын байкаңыз. Мүмкүн болсо эмне үчүн мынчалык кызыгып жатканын сурап көрүңүз. Үчүнчү, балам, сени түшүнүп жатам. Оюн абдан кызыктуу экен. Бирок бул нерсе сенин убактыңды алып жатат. Экзамен, сабак, иш үчүн да убакыт керек. Бул нерселер сенин милдетиң. Сен үчүн эч ким ордуңа экзамен тапшырып же сабак окуп бере албайт. Алгач эң зарыл ишти бүтүрүп, эс алуу максатында телефон көрсөң болот. Бирок ушундай кызыктуу көрүнгөн нерселер жашооңдо убактыңды текке кетирип, пайдалуу, маанилүү иштерден куру калтырат деңиз. Ушу сыяктуу баланын абалын түшүнгөн, аны менен тең позицияда болгон, акырын гана максаттуу сүйлөшүү баланын каршылыгын жаратпайт. Өспүрүм балаңызды ийгиликтүү өсүшүн же болбосо тарбияда кеткен кемчиликтери үчүн өспүрүм менен мамиле аттуу курсума чакырам. Бул курстан өспүрүм менен мамиле кылуунун эң натыйжалуу эрежелери берилет. Ошондой эле өспүрүм балаңыз менен мамиледе суроолор болуп жатса, жеке консультацияга да кайрылсаңыз болот.